Салам мекендештер, арбаңыздар. Чет жерде 1 миллиондон ашык биздин жарандар тилекке каршы эмгектенип жана тентип жүрөбүз. Ошол эле учурда тилекке каршы Кыргызстан чет элден келген жарандарды жумушка алуу үчүн быйыл 100 000 квота берип атат. Ушу боюнча кыскача өзүбүздүн ойду айта кетели. Сөз баштаардын астына кичинекей жарнама. Барыбыз эле телефон менен сүйлөшөбүз, акча коротобуз. 300 рубльдан турган безлимиттик тариф бар. Биздин мекендештер сунуштап жатат. Абсолюттық безлимиттик тариф Марксистская метродан келип алып кетсеңиздер болот. Госуслуги бүт баарын подключение кылып беришет. Сурап билүү телефондору +7 944 14 14. Ошол 300 рубльга безлимитти колдонсоңуз 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына сарпталат. Ошон үчүн бири-бирибизди колдойлу мекендештер. Урматтуу мекендештер, мындан 1-2 күн мурун министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жаңы чечим кабыл алды. Былтыр 2025 жылы Кыргызстанда чет элдик жарандар, пакистандар, бангладештер, индустар, өзбектер, кытайлар болуп отуруп баш аягы 52 000 квота берген. Кыргызстанда эмгектенсин деп эмгек мигранттары быйыл ошол эрекени 2 эсе көбөйттү, 100 000 квота бөлүп берип атат. Эми биз дайыма эле депутаттар менен жолукканда, министрлер менен жолукканда, же болбосо башка чоңдор менен, өлкө баштылары менен жолукканда даттанып айтабыз. Чет элде мигранттар азыр 1 миллиондон ашты. Россия Федерациясында эле 400 000ден 600 000ге чейин мекендешибиз бар, эмгектенип жатат. Эми ошолор Кыргызстанга келсе, Кыргызстанда кайт келгиле деп атасыздар, жумуш орун түзүп бергиле деп суранып жүрөбүз. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанга чет элдик жарандарды алып келип иштетип, аларга ошо 100 000 деген квоталарды бүгүндө берилип атат. Мурдагы жылы 46 000 болчу. Былтыр 52 000 болду. Азыр болсо мына 100 000ге жетип, эми эмдиги жылы кандай болот билбейм. Бул албетте өкүнүчтүү. Мен баягы коомдук ишмер катары, диаспоранын өкүлү катары бул мен үчүн абдан жүрөктү ооруткан маалыматтардын бири болуп атат. Эми көч бара-бара түзөлөт деп ишенебиз. Кыргызстанга дагы ошол жумуш орундарына барганда мекендештер кайра кайтып келгендер, депортация болгондору бар, выдворение болгондору бар. Алар дагы мекенден өзүнүн ордун табат, жумуш табылат деген ишеничтебиз. Эми бул жаатынан биз диаспора өкүл катары колдон келишинче дагы айта беребиз, айтып да келгенбиз, жана мындан ары да айта беребиз. Мекендештерди Кыргызстанга кайтарганга шарттар түзүп бергиле деп. Былтыр курултайга барганда ошо президент айтты эле, жумуш орундары толтура келгиле, иштей бергиле деп. Бирок силерде бир эле маселе бар болчу деп, бул үйүңөр жок, үй маселесин чечип беребиз деп. Бирок бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик ипотека компаниянын атынан бир дагы ошо мигранттарга, тиешелүү мекендештерге жеңилдетүү шарттары тилекке каршы жок. Эми көч бара-бара түзөлөт, күтө туралы. Сак саламат болуңуздар. Көптөн күткөн долбоорлордун бири мекендештер. Атайын сиздер үчүн Бишкек шаарынан Батырлуу болом деген мекендештер үчүн биринчи төлөмү жок. Айына болгону 59 000 рубльдан баштап 5 жылга чейин рассрочка Батыр сүйлөштүк. Негизле бир нече компания менен сүйлөштүк. Ушул долбоорду аягына чыгарып, Кыргызстанда эң алдыңкы курулуш компанияларды Москва жергесине алып барып мекендештерге сунуштап баштайбыз. Андыктан катталып, номерди сактап коюңуздар, чалып туруңуздар, байкап туруңуздар, септеген көп сунуш болот. Бүгүнкү сунуш болсо БРК компаниясынан 5 жылга чейин рассрочка Восток 7 деген турак жайды сунуштап жатабыз. Москва жергесине келсеңиз бар, телефон номерлерин астына жазып коюм, кайрылы бериңиздер. Негизле мекендештердин жашоосун жеңилдетүүгө көптөгөн ушундай долбоорлорду силерге тартуулап турабыз.